Aman Саспаев, кайнене аңгемеси. Айылдагы жаштардын бири Саамый аскердик милдетин өтөп келген соң өз айылындагы Закеш деген кызды сүйүп калды. Кары куртаңдар буга көп кошулган жок. Анткени куда сөөктөн алыста болуп, алыстан сыйлашканы жакшы. Анын үстүнө төркүнү жакындын төшөгү жыйылбайт дешет эмеспи? Бирок кыз да, жигит да өз сүйүүлөрүн эски ишенимге моюн сундургусу келбеди. Кыздын туулгандагы аты Зайракан эле. Бойго жетип кадыр баркашкан кезде аны бардыгы эле Закеш деп эркелетишчү болду. Закеш кечинде жасана баштаганда энеси да күзгүнүн тушуна келет. «Ай, кечинде жасанып, кайда барганын жатасың?» дейт энеси кызынын эстүү көзүн карап. «Күкүндүн үйүндө бүгүн кыздар жыйналып, бир аз олтуралы дедик эле», деп коет Закеш. Кыпкызыл калп айтып жатканында күйүнбөйт. Эгер чынын айтып, баланча жерди мени Саамый күтүп турат, ошого барам десе, ал калп айтканынан да жаман көңүлсүздүк туудурат. Ошондо да эне жүрөгү сезет, бирок унчукпайт. Ал эми Саамый күнү кечке жумушта болгону аз келгенсип, түн жарымы деген кезде гана үйгө кайтат. «Ай бала, кайда жүрдүң?» деп сурайт анын энеси. Ичинен бирдемени сезет. Эмне айтаар экен деген кыяста. «Балдары менен эле болдум», деп кайпактайт Саамый. «Киного да бардык. Киноңор жакшы бекен?» «Жакшы», дейт да Саамый ыңгайсызданат. «Энемдин тапкан кызың жакшы бекен дегени го», деп ойлонот. Ортодо 3-4 ай өттү. Саамый Закешке үйлөндү. Биздин элдин салты боюнча жаш келин түшкөндөн кийин аны кайнене белгилүү убакытка чейин, кээде 1-2 балалы болгонго чейин колдо кармайт. Ушул убакыт ичинде үй ичинин иштери жөнүндө бардык жагынан сабак берет. Эгерде энеси кызына үй оокатынан начар үйрөнгөн болсо, кайнененин колунан толукталат. Саамыйдын ата-энеси уул келине оозгу үйдө көшөгөлөп, жатаар үй кылып берди. Бирок жаш келиндин эркинирээк жүрүшүнө мүмкүндүк беришкен жок. «Канча кылган менен илгерки кишилер эмеспи?» деди кайненеси. «Жаш келиндин спаарак болгону жакшы». Закеш Саамыйды сүйө билгендиктен кайнененин каада сактаганын оор көргөн жок. Элден эрте туруп уй саады, самоор койду. Элден кеч жатып эшиктерди бекитип, жарыктарды өчүрдү. Сакалдуулардын көзүнчө шарактап күлбөдү. Катуу үн чыгарып болуп жаткан сөздөргө да аралаша кетпеди. Ийменип, жол бошотуп, шыбырап сүйлөп, бардык оокатын бүтүрө берди. Келининин ыйбаалуу ишкер экенин билип, Саамыйдын энеси башкалар алдында боюн көтөрүүчү болду. Тең туш карыларга мактанып, келининин андан бетер ийикте ийрелтүүнү ойлонду. Бирок жаш келиндин өзүнчө турмушка деген көз карашы, өзүнчө таламы барбыр деп ойлогон да жок. Ойлосо да аны билмексенге салды. Өзү да өз кезинде келин болгон да, баланы жашынан, келинди башынан деген макал бар. Кийинчерээк биз мындан каарый түшкөн күнүбүздө эмне болот? Азыртан тастаңдатып, эркелетип жиберсек, кийин көргүлүктү ошондо көрөбүз. Саамыйды ээрчитип алып, кээ бир келиндер өңдөнүп кете берсе, биздин колдон эмне келет? Башынан сөз ашырбай, бирдеме десе эле беттен алып турган тажаал келиндер, башынан башкарылбаган келиндер, деп ойлончу кемпир. Ал эми Закеш жагынан айта турган болсок, ал турмушка чыга электе кээ бир келиндер эски салтка канчалык баш ийип жүрсө да, кандайдыр ишти оңой бүтүрүп жүргөнсүгөн. Бирок анын чындык эмес экенин Закеш өз башына келгенде толук түшүндү. Эмне үчүндүр өзү ар качан кылмышкер өңдөнүп, атүгүл кээде санда жок киши өңдөнүп, бук боло баштаганын сезди. Күйөөгө тийүү деген көзгө көрүнбөгөн бир торго чырмалуу деген сөз туура, деп ойлоду Закеш. Дагы бир жагынан алганда, иш ушул бойдон кала берет деп ал ойлогон жок.
Бир күнү Закештин кыз кезиндеги достору келишти. Закеш короодон эле чуркап барып, аларды кучактап калды. Кыздар менен үйрүлүп, өткөн кеткер жөнүндө, сагынуулар жөнүндө сүйлөшүп, короодо бир нече минута туруп калышты. Закеш досторунун издеп келерин билген, бирок мынчалык кыябын таап, бук боло баштаганда келип көңүлүн көтөрүп кетерин ойлогон эмес. Закештин кубанычы койнуна сыйбады. «Жүргүлө, үйгө киребиз», деди Закеш үй жайлуу киши өңдөнүп. Кыздар бирден эле макул болушту. Көрүү керек, ар жак бер жагын, байкоо керек. Буудайдын барар жери тегирмен экенин кыздар билет эмеспи? Закештин кайненеси ички үйдө жын түтүп отурган. Эшик ачылып кирип келген кыздарды көп деле жактыра бербеди. Келинин жаңыдан жакшы салтка үйрөтүп келатканда, тастаңдап атасынын төрүндө жүргөн кыздар Закешти эликтирип, аркы беркини ойлотуп кетиши мүмкүн да. «Ай, сен кимдин кызысың?» деди кемпир плашчан кара кызга. «Жаңыл энемдин», деп жооп берди кыз. Баса», деп койду кемпир. «Энеңди тартып, эки колуңду чөнтөгүңдөн чыгарбай турбайсыңбы? А сенчи?» Костюм юбка кийип, башынан чаарчы жолук байланган ак жуумал кыз обдулду да жооп берди. «Сартбайдын кызымын». Баса», деди кемпир ага да. «Атаңды тартып, мурдуң кырдуу экен». Кемпир келген эки кызды отура электеле ушундай сөздөр менен сындырып коюп, жүнүн тытып отура берди. Башка сөз айткан жок. Кыздар экзамен бергенде да мынчалык кысылып көргөн эмес. Алар отурушкандан кийин бири-бири менен шыбырап сүйлөп калышты. Закеш кыздарды үйгө баштаганына өкүндү. Нары кысылып, досторунун алдында уялып турду. «Ай, курбуларыңа чай кайнатып бербейсиңби?» деди кемпир бир окумдан кийин Закешке. Закеш кыздарга карады эле, алар «Жок, рахмат, ичпейбиз» дегенсип чүйрүңдөшүп койду. Ак жуумал кыз үйдөгү жасалгага тегерете карап келип, кийим жапкычтагы саймага көз токтотту. «Ай, мына тигини ким сайды?» деди шыбырады ал Закешке. «Мен» дегенди билдирип, ал эгин өзүнчө тартып койду. Плашчан кара кыз ээрдин чыгарып башын экчеди. «Сен кантип эле ушундай саймак элең?» Бул кезде эшиктен кирип келе жаткан киши болсо, үйдө эч ким жок деп ойлогучалык эле. Ушунчалык тымтырз үйдө эмне үчүн өкүм сүрүп, эмне бийлик кылып жатканын кыздар ичтеринен түшүнүп отурду. Бир убакта кыздар «Эми кетели» деп шыбырашты да, орундарынан туруп, өтө бир тездик менен кароого чыгышты. Асманы бийик, тегереги ачык жерге чыкканда, кыздар эмнегедир каткырып күлүп жиберишти. Кемпирди туурап сүйлөп, плашчан кара кыз берки экөөнү андан бетер күлдүрдү. «Менин кайненемде ушундай болсо, бир күнү да турбас элем», деп да жиберди. Кыздардын короодо шарактап күлгөнү, бирдемелерди айтып жатканы үйдө отурган кемпирге таптаана угулуп турду. Закеш досторун жолго салгандан кийин үйгө кирип, түшкө чайкам курду. Ал самоорго суу куюп, чакмак даярдап жатканда эмнегедир көңүлсүз болду. Кийим, тамак, жасалгалы үй, өзүнүн сүйгөн жигити баары эле бар. Бирок бирдеме жетпейт. Закешти өксүтөт. Анысы мурда өз колунда бар болчу. Турмушка чыкты да андан ажырады. Ал баарынан да кымбат, баарынан да жагымдуу эле. Түшкү тамакка келгенде Саамый оозгу үйгө кирди эле. Закеш буфеттен бирдеме карап жатыптыр. Ички үйдүн эшиги кыйгач ачык болчу. Саамый кирип келери менен ички үйдөн куру жөтөлдүн үнү угулду. Кемпирдин мунусу «Мында киши бар, үйгө кирген кимсиң?» дегени. Саамый өзүнө жалт караган Закештин муңайым көзүн көрүп эмнегедир аяп кетти. Сүйкүмдүү, нары эстүү жубайынын өңү сынык экенин Саамый бүгүн байкагансыды. Ал Закешке жакын барды да чайнек кармаган колунан кармай өңүнө тике карады. Закеш мындай текшерүүнү ичинен жактырган жок. «Кое бер, уят» деген ишарат кылды. Бул кезде оозгу үйдө бирден эле тынчтык өкүм сүрүп калган. Кандайдыр бир киши келип, Закештин жанына барганда,
бууга айланып кеткенсип жымжырт боло калганынан улам кыжым пальтосун жамынган кемпир эшик түбүндө пайда болду. Ал эшиктен башпакты да, жооткото дагы жөтөлүп, эчтеке билгеним жок дегенсип короого чыгып кетти. Кармаба десе болбойсуң, энем чыга келерин билгенмин, деди Закеш. Саамый колун шилтеди. Түшкү чайды ичип жатканда чай куюп отурган Закештин көзү Саамыйдын көзү менен кандайдыр айкалыша кетти. Саамый мурутунан күлдү да акырын көзүн кысып койду. Закеш күлүп жибере жаздап кызара төмөн карады. Чыныны алып, чай куй, жертиктебей, деди кайненеси. Туздума, жакын койчу, чайдын такыр эле даамы жок. Закештин жүрөгүндөгү жылуулук бирден эле дагы көңүлсүздүккө орун берди. Чайды эми мындан артык кандай куюш керек, деп ойлонду ал, туз салган кутуну энесине жылдырып жатып. Чайын уурттай отурган кемпир жаңкы кыздар жөнүндө сөз козгоп калды. Эмки кыздар эркек баладан да жаман. Ошолордон алган киши эмне болот? Эне, кайсы кыздарды айтып жатасыз? Деди Саамый. Ай, Закештин достору, короого чыгып алып, шаңкылдашат эле, шаңкылдашат. Ичинен иренжип отурган Закеш бул сөздөрдү уккандан кийин андан бетер көңүлсүз болду. Сөздүн төркүнү өзүнө тийип жаткансыды. Бирөөнүн кыздарында кемпирдин жумушу эмне? Ал ушундай ойлоп отуруп, кайненеси бошогон чынысын дагы көрбөй калды. Ай ботом, чай куйбайсыңбы? Шашып калган Закеш чыныны ала коем деп сүтүн төгүп алды. Ушул бир көрүнүшкө Саамый ичинен кападыр боло баштады. Акыл эстүү келининин мындай каккылап отуруунун эмне кереги бар? Кемпирге эмне жетпейт? Көзүнүн кареги менен кошо тегеренип жүргөнү аз келгенсип, көңүлгө тие турган суук сөз угуу Закеш үчүн мүлдө кажетсиз эле нерсе. Келин эстүү болсо, бул кайната, кайнене үйдүн ырысы. Андай келинди башкаруу үчүн аны башкарган киши андан да акылдуу, эстүү болуш керек да. Салт санаага, эски каадага камалай берүү, ысылуу суукту сөз угузуп, ичинен кемирүү, бул ар кандай эстүү кишинен да жолдон азгырат. Турмуштун мындай жөнөкөй сырларына азыр Саамый эмес, балдар да түшүнөт. Саамый азыр жаш бала эмес. Мындан мурда ал энесинин каада сактаганынан аздап чоочулаган болчу. Азыр кыйытып койсо да, чындыктын учун кылыйтуу зарыл өңдөнүп турду. Эне, деди Саамый, кыздардын кандай жүргөнүн эмне кыласыз? Эмне болсо эле айта берет экенсиз. Бирөөнүн жаш баласын антүүгө болбойт да. Кийинки сөздүн төркүнү Закеш жөнүндө экенин энеси да, Закеш да түшүндү. Мен эмне дептирмин? Деп сурады кемпир кайра. Кыздардын ыйбаалуу болгону жакшы да. Чопочоң бойго жеткен кыздар көчөнү башына көтөрө шарактаган эмне? Аялдарга адептүүлүк эле жарашат, жаман болсун деп жатат дейсиңби? Закеш унчукпай чатак ырбап кетпесе экен деген ойдо отурду. Саамый каршы сүйлөп талаша кеткен жок. Түшүнсө жаңкы сөз да жетерлик. Энеси болсо Саамыйдын Закешке болушаарын ачык түшүндү. Муну ал мурда эле божомолдогон. Ортодо дагы бир нече күн өтө чыкты. Закеш жаңы түшкөн келин болгону үчүн жумушка чыга элек болчу. Келгендин эртеси эле жумушка чыгуу кандайдыр ыңгайсыз эле. Бир ай, жарым ай убакыт өткөрүп барып, анан ишке чыгуу ылайыктуураак көрүнгөн. Азыр болсо ишке чыгуу Закеш үчүн эшикке чыгуу менен бирдей болду. Бир аз тышта эмгектенсе, башка келиндер менен эрмектешсе, көңүлү да көтөрүлөт, бугу жазылат. Кайнененин басып турган каадасынан аздап болсо да кутулат. Ошон үчүн ал жумушка чыккысы келди. Бирок ага кайненеси мындай жооп берди. Элден журттан уят, жок дегенде үч тарт. Ай отура тур. Жетишпей жаткан эмнең бар? Баякынын келини бир ай болсо электеле кызылча отоп жүрөт, дебейби эл? Инилеримди сагындым, үйгө барып келсемби, дедим эле, деди Закеш акырын гана. Инилериңди сагынсаң чакыртып ал. Уят болот.
жаңы түшкөн келин атасыныкына жетип барса. Закеш дагы тим болду. Саамыйдын атасы жоош киши болчу. Бала чаканын ишине көп аралашачу эмес. Бирок ошол күнү кечинде кемпирине келини жөнүндө биринчи жолу сөз айтты. Азыркы жаштарды билбейсиңби? Закештин эркине койсоңчу. Мейли, барам деген жерине барсын, эстүү бала көрүнөт. Эй, тим жат, деди кемпир, абышказын чыканагы менен укуп. Мен эмне жаман болсун деп жатамбы? Өзүң бил, баркыңды кетирип аласың го. Сен берген тамакты ичип жөн жүр, болбосо куу баш каласың. Булар кетишчү болсо, мен да сенден кетем. Байка. Ал бизди сыйлаганы үчүн ыраазы болушуң керек. Ким билет, анын кетип калаарын. Унчукпа. Кап, сага Кудай бардыр, деди чал, ары оонады. Маанилүү иштер жөнүндө жаткандан кийин сүйлөшүүчүнүн карттар жагындыгысы ушуну менен тынды. Ал эми жаштар дагы эле ушул маселени өзүн эки түрдүү чечти. Саамый, биз деле башкалар өңдүүбүз. Туурасын бетке айтуубуз керек. Ага көнбөсө бөлүнөм. Сүйгөн жарымды кылмышсыз эле кажалай беришине жол койгум келбейт, деди. Закеш болсо буга каршы. Буларга катуу кетүүнүн кереги жок. Акырын түшүнүшөт, деген пикирде болду. Бул өңдүү принципсиз кечиримпоздукка Саамый көнө койгон жок. Ушул айылда көп эле келин бар. Ошонун кайсынысы сенин күнүңдү көрүп жүрөт? Эгер ушул баштан энемдин терс жактарын айта жүрбөсөк, акыртыы ким билет, бир көңүлсүздүк туулуп калышы да мүмкүн. Ошон үчүн мен эртең эле ишти козгоймун, деген ойду Закешке каршы койду да, ошол оюнда бекем турду. Айтканындай эле эртеси Закеш эшикте жүргөндө Саамый өз пикирин ата-энесине айтып салды. Эне, сиз көп каада сактабаңыз. Мен өзүм теңдүү жолдошторуман уялып жүрөм. Каада сактаганың эмне? Дайыны жок сөздү козгобочу балам, деди энеси. Мунуңуз болбойт. Закеш жумушка чыксын. Үйүнө барам десе барсын. Закеш эч кайда барбайт, деп кесип айтты кемпир. Ал сага арызданып жүрөбү? Катыныңа болушуп, энеңе акыл айткандан уялбайсыңбы? Эшиктен Закеш кирип келди. Ал кирип келери менен үйдө бир көңүлсүздүк барын сезе койду. Чындыкты айтуу керек. Минте берсеңиз бизден айрыласыз, деп жиберди ачууланган Саамый. Кемпир ушундай болмок, дегенси буулуна катаал карап турду да. Сен кетсең, биз өлүп калат бекенбиз, деди. Кет, сени туушу даражага жеткизгеним үчүн кет. 5 мүнөт турбай жогол. Бул сөздөр аз келгенсип, кемпир калчылдап ордунан туруп, алдастап жыйылуу турган жүккө жетип барды. Ал, мынабул дүйнөңдү ал, баарын ал. Заматтын ортосунда жаздык төшөк жууркандар биринин артынан бири оозгу үйдү көздөй учуп түшүп жатты. Кемпиринин кыялын билген чал күңүлдөп эшикти көздөй жөнөдү. Кудай атты муну, желпинип албадыбы? Закеш эмне кыларын билбей эшик түбүндө турду да калды. Чатакты мынчалык ырбап кетиши жөнүндө ал ойлоп да койгон эмес. Эми элдин баары менден эле көрөт. Азезилдей азгырып Саамыйга тийип алган соң, карыган ата-энесинин бөлүп алып жолго түштү дешет. Закеш ушуну ойлоп, сай сөөгү сыздап турду. Саамый да муну күткөн эмес. Ал иштин чындыгын айтып, энесин эпке келтирем деп ойлогон. Бирок өз колу менен айдаган эгиндин ордуна коко тикен өнүп чыгаарын ким билиптир? Энеси кара санатайлык менен булардан кутулайын деп жаткансыды. Мейли, жылаан чакпай, жылкы теппей, өзүнчө эле эл журтка күлкү болоор ишти козгогон соң, менин эмнем коройт? Биз өлбөйбүз. Кана, ишти байкаша жатаарбыз, деп ойлогон Саамый бирден эле ачуунун кулуна айланды. Оозгу үйгө чуркап чыкты да, ыргытуу деген андай эмес, мындай болот дегенсип, баягы жууркан төшөктү андан ары короок ыргыта баштады. Мына, кетсе кетсин, мына, кетсин, азыр жогол,
экинчи көзүмө көрүнбө, деп жатты энеси. Ай, сен эмне кылып турасың? Кемпир Закешке карады. Кылаарын кылып коюп, кылжып менен бууп коюп, эмнеге кылмыясың? Бас, жогол. Сен эмес, өз баламдан да жакшылык күтүп турганым жок. Саамый ичке үйгө энтигип кирип келди. Өңү канталап кетиптир. Ки, кийимиңди, деди ал Закешке буйрук үн менен. Биз артык баш экенбиз бул үйдө. Закеш кыймылдабай ордунда тура берди. Анын акылдуу көздөрү жертиктейт. Күтүлбөгөн бактысыздык анын айласын кетирип турган. Саамый калган 2-3 китебин алып короого, өзүнө тиешелүү буюмдар чачылып жаткан жерге ыргытты. Полдо оё басып, энесин жандап өтүп, дагы бирдеме калган жокпу дегенсип, үйдүн булуң бурчтарына карап, кайра кирип чыгып жатты. Көчөдөн өтүп бара жаткан Саамыйлардын кошунасы короодо жайнаган жууркан төшөктү көрүп, акырын басып, уруш талаш болуп жаткан үйгө кирди. Саамый муну мүлдө жактырган жок. Эси жок кишилер бирөөнүн бактысыздыгын концерт көргөндөй эле кызыга карап, анысы аз келгенсип, калпчынын аралаштырып элге жомоктой жүрмөсү бар эмеспи? Кошуна үйгө кирген соң, «Ой, эмне болгон силерге? Уят го мунуңар?» деди. Саамый андан бетер кызып, «Жүр дейм, эмне кылып турасың? Же айланганы турасыңбы?» деп келип Закешти каруудан алып тышка сүйрөдү. Бирок Закеш чыкпай койду. Ал Саамыйдан кутулууга тырышканда алыша түшкөндөй көрүндү элге. «Ой, балам, Саамый, сага эмне болгон?» деп кошунасы ага жакындады. Саамый андан бетер күчөп, кошунасын да кагып таштады. «Сиз аралашпаңыз», деди ал. «Өзү жөнүңүзчө кете берсеңиз боло». Ал дагы Закешти алып кетмек болуп, билектен алды эле. Закеш колун жулуп алды. Саамыйдын көзүнө тике карады. «Мен эч кайда кетпейм», катуу айтты ал. «Силерди бөлүп жарганы келди дейсиңби мени?» Саамый да, анын энеси да, кошунасы да Закештин мындай чечкиндүү сөз угабыз деп күткөн эмес. Саамый эмне дээрин билбей туруп калды. «О, акылыңдан айланайын, Закеш», деп жиберди кошунасы. «Эй бербей өрчүп бараткан өрттүн ыгын таап, бир эле чака суу менен өчүрүү кандай гана кишинин колунан келет болду экен?» Саамыйдын энеси өзүнүн жаңылганын сезе коюп, ушунчалык жеңил бааланганына өкүндү. Бирок ташынан аны билдирбеске тырышты. Абыдан карара күйгөн киши өңдөнүп, кара күчкө сүйлөнө берди. «Кеткиле, бириң жакшы киши болуп, бириң күч көрсөтпөй, акыры бир күнү кетерсиңер. Ушу баштан жоголгула». Мына ушул кезде Закеш зыпылдай басып барды да, кайненесинин мойнун кучактап өпкүлөп жиберди. «Көлөкөм, энеке, мен кетпеймин. Муну баштаганда мен эмесмин». Саамый эшикти көздөй жөнөдү. Кишилер өмүрүндө кара ташты да эритип жибере турган мээрим үстөмдүк кылган минуталар сансыз экенин эсиңе ал, окуучум. Четте карап турган кошунасынын жүрөгү элжиреди. Кемпирдин көзүнөн жаш тоголонду. Эртеси эртең менен Закеш тура электе кемпир туруп самоор койду. Анын дабышын угуп, Закеш тез турду да эшикке чыга берип, верандадан кайненесине туш келди. Кемпир Закештин колунан кармап, анын арыктап калган сүйкүмдүү өңүнө, акылдуу көздөрүнө бир нече секундта карап турду. «Эркин жүрчү, садага кетейиним. Инилериңди көрүп кел. Киного бар. Мен өз энең эмесминби?»